Энергияны кантип сакташ керек мисалы, мисалы бирде энергия пайда болот. Аны кайра кетирип алабыз мисалы. Шайтанга или эгого жедирип коебуз энергияны, или иштеги отрицательный энергиялар жок деп айтылат мисалы. Психологияда ушинтип айтылат мисалы. Карма жөнүндө окутулат му 2-курста. Карма деген эмне мисалы? Түшүнүңүздөрбү? Ушул именно энергияны нафси урдап коет мисалы. Или мо психологияда айтылат, сенин энергияң дейт ичиндеги отрицательный энергетика урдап коет или ошол жок кылып коет деген жер бар мисалы. Или ошого баягы маани бергенде отрицательный энергия келгенде ошо энергиябызды урдап коет деген жер бар. О биз 2-курста эми ошону окуткантабыз мисалы. 2-курста эгонун жашынган жерлери мисалы, нафсинин жашынган жерлери болот. Нафси адамдын ичинде жашынып алат мисалы. Түшүнүңүздөрбү? Жашынып алат. Жашынган жерден кантип чыгыш керек? Ошол жөнүндө сөз болот. Өткөндө бирөө келип калды, мен ушундай укмушмун. Мен ушундай жан дүйнөм жыргалга келди, мен покойго келдим дейт. Ана бир сөгүп койдум эле. Сөгүп койсом, ичиндеги баягы мага мактанып аткан, ага чейин мен укмуш болдум, мен бияктан үйрөнүп келдим, Индиядан үйрөнүп келдим, Тибеттен үйрөнүп келдим деп аткан киши эмеге ушундай кайрага жазгандан сөгүп койдум эле. Ичинен баягы катылып жаткан эголор агылды эми. Сен ненормальный психолог, сен окудуң эле, сен адамга ушундай мамиле кыласыңбы? Жарылды. Түшүнүңүздөрбү? Бул адамдын ичиндеги катылып жаткан нафси деп койсок болот. Түшүнүңүздөрбү? Адамдын ичиндеги катылып жаткан нафси. Ошол биз сыртыбыздан жакшынакай адам болуп жүрө беребиз мисалы. Могу биздин ичибизде катылып жаткан нафси бизге иш берет. Ошол катылып жаткан нафси ошол жаман нерсе. Бир 100 этаж үй болсо мисалы, биринчи этаж балалык болсо, экинчи этаж баягы окуучулук күндөр болсо, үчүнчү этаж студенттик күндөр, төртүнчү этаж деп туруп мындай бир канча этаждар бар деп коеюн, мына бийиктикке кеткен. 5-этажда адам үйлөнүп, 6-этажда баягы кыйналып жаткан мезгили мисалы, аябай кыйналып аткан мезгили. 7-этажда мисалы духовныйга баш коюп баштаган адам, 8-этажда мисалы материалдык дүйнө адамга байлык, бийлик келип калса, 9-этажда деле ушундай адам авторитетке ээ болуп калса мисалы, биз ошол менен эле токтоп калабыз мисалы. Мен мына Кудайга шүгүр акчага жеттим, Кудайга шүгүр байлыкка жеттим, мен Кудайга шүгүр деп элечи, түшүнүңүздөрбү? Эми муну пайгамбарыбыз айткан экен, окшош күндөр эң жаман күндөр деп айткан экен да. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн могу жан дүйнөңүздөр жыргап калса, эметип калса, Кудайга шүгүр, бирок дагы окуш керек. 2-курста ошол тереңирээк окутулат. Түшүнүңүздөрбү? 2-курста ошол тереңирээк окутулат. Беттерин тырыштар кетет, эч нерсе калбайт беттерде, тырыштар вообще кетет. Могу курсактагы тырыштар кетет мисалы. Шалбырабайт бул жерденчи. Циститтер кетет. Жана аялдар, эркектер кечкисин зарасын кармай албай алат го мисалы, баягы кое бергенден шымга алып калат го мисалы ич кийимгечи. Ошолордон бери кетет. Импотенция кетет, конкретный кетет. Геморройлор эчтеке калбайт. Жара маралардын баары кетет. Көрдүңүздөрбү? Нерв бошогондо организм өзүн айыктыруучу күчкө ээ болот. Результат кетпей атат дегендер көп жазып атпайбы мисалы. Бирөөнүн карысын мисалы бербей койсоң мисалы, ал сага карма болуп келе берет. Жасаган ишиң майнабы чыкпайт мисалы. Ушул сыяктуу нерселер бул 2-курста кичине тереңирээк окутулат. 1-курста эго талкууланса, 2-курста кантип жолго салып кетүү мисалы. Эгону тарбиялоо, эмоцияны башкаруу жөнүндө. Түшүнүңүздөрбү? Эмоцияны башкаруу жөнүндө.